Мына Бишкектин суу проблема болуп атат, өтө чоң. Чындыгында мэрияны уксак, эми эл бул маселени көтөрүп атат да. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Ишилип, же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет, же проблема өзү чечилбейт, тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ошол суу маселе боюнча. Эми ушундай бара берсе, анда эл дагы ошол суу боюнча чыгат да эми. Чыгат, сөзсүз бизге эле келет. Ошон үчүн урматтуу төрага мэрди уксак жакшы болот эле да ошол боюнча. Бүгүнкү күнү эми биз суунун башында туруп, суу маселеси болгону бул орчундуу нерсе болгондой болуп атат да. Бүгүнкү күнү мына биздин Бишкек шаарынын тегерегиндеги жыл массивде уже бир жумадан ашуун суу жок. Элдерде сууга болгон боюнча нааразычылык аябай күч болуп атат, Нурланбек Тургунбекович. Ошого мен жогоруда коллегамын колдоп, биздин урматтуу мэрди чакырып, бул суу маселесин эмне үчүн алдын ала көрүшкөн жок, эмне үчүн бүгүнкү күнү ушундай кырдаал түзүлүп атат, ошол боюнча маалымат угуп койсок, талкуу болуп атат абдан чоң. Ошон үчүн мен бул жогоруда айткан коллегаларга кошулуп айтар элем, ушул мэрия тарабынан альтернативдүү тарабын иштеп чыктыбы, угуп, жана ошол канча Бишкек шаарыбызда автомойкалар жабылып, канча адам иштейт, ошонун канчасы дагы жумушсуз калат деген маселени көтөрүп, жана ошондой эле ушул менин сунуштап кетет элем, ушул жогорку ушул биздин жанагы аткаруу бийлигине ушул мойкаларды жапкандан мурун ошолорго иштөө тартибин өзгөртүү максатында ушул бар бир автомойканын может өзүнө очистной сооружение кичинекей өзүнө ылайыктуу салып, ошонун техникалык суусун өзүнө колдоно тургандай кылса, менин оюмча ушундай көйгөйлөрдү, таза суу маселесин кандайдыр бир деңгээлде, ошол эле мезгилде жумуш орундарын дагы сактап калуу жолу ачылат беле деген менин сунушум. Ошон үчүн мэрия тарабынан маалыматын уксак деген